жашаса болбойбу? Бул жашоонун сонун Кудай бизге сонун жашоо берген, ошону жашап өтсөк болбойбу? Биз ушинтип кыйналып жүрүп өтүп кетишибиз керекпи? Этегинде ооруйбуз, анан кийин кетебиз. Эмне үчүн деген суроо берип жаткан моментте Кудай мага Академия мастер разборки деп Россиядан мүмкүнчүлүк келди да, магачы мындай психология жаатты мен дайым окуп жүрчүмүн. Курстарда, буну эже айткандай казактарда, орустарда. Анан Академия мастер разборкка барсам, ал жакта кванттык психологторду чыгарат экен. Көрсө, биз алдыбызга койгон максатыбызды дайыма бир эле акчага эле коюп береткенбиз дагы. Биздеги болгон энергиянын баардыгын бир гана акчага береткенбиз. Ошол эле убакта бизди жабыркаган ден соолук, үй бүлө, мамиле, өзүбүзгө болгон сүйүүнүн баардыгы аксай берет экен да. Кванттык поленин эң негизгиси, эң таң калыштуусу эмне? Мен 1,5 жылдан бери ушунчалык көп адамдарга жардам берип, кыргыз айымдарга кече да жолугушуу болуп өттү. Ушунчалык таң калышты. Өтө сонун илим экен депчи. Биздин ар бир адамдын өзүнүн кванттык полеси бар, баарыбыз билебиз. Энергетическое поле, биополе, ар ким ар түрдүү айтат. Жана ошол биздин энергетикалык полебизде биздин ата тегибизден жана эне тегибизден келе жаткан 7 тектик программасы биздин жашообузду 95% башкарат экен да. Да, биз ушунчалык аракет кылсак деле, мисалы мен акча табам деп аракет кылсам деле мен алдыга кете албайм. Негедир болбойт. Эмнеге? Анткени менин тегимде, же эне тегимде, же ата тегимде акчага болгон страх, же акчага болгон боль болсо, анда мен чоң акчаларга чыга албайт экенмин. Бул мисал да. Биз ошол кванттык поленин жардамы менен ыраазычылык айтып, ата тегибизге, эне тегибизге уруксат сурасак болот экен, чыксак болот экен. Трансформация кылсак, өзгөртсөк болот экен жашообузду. Мындайча айтканда биз алардын жашоосу менен жашайт экенбиз. Мисалы мамиле жөнүндө айта турган болсок, менин атам менен апам кандай жашаса, мен дагы жашоомдо өзүмдүн жашоомдо күйөөм менен ошондой жашап кайталайт экенмин. Бул психологияда закон, лоялдуулук закону. Анткени менин душам эмне үчүн келген бул жашоого? Менин ата жана эне тегиме таандык болуш үчүн жана алардын сүйүүсүн алыш үчүн. Эгерде мен аларга окшош болбой калсам, анда мен буларга таандык болбой калам деп коркот экен дагы. Анан ошолордун жашоосун, ата тегимдин, эне тегимдин жашоосун мен кайталаганга аракет кыла берет экенмин да. Чыга албайт экенмин. Эгерде биз өзүбүз каалагандай өзүбүзгө берилген жашоо менен жашагыбыз келсе, анда трансформация практикалардын жардамы менен чыгып жашасак болот экен. Анан биздин жашообузда таң калыштуусу кванттык поледе орустарда семья деп атпайбы? 7 раз я, 7 жолу мен да. Бизде деле кыргыздар бекеринен 7 текти изилдебейт экенбиз. 254 адамдын программасы бизди башкарат экен. Мен ушунчалык таң калдым. 254 адам биздин дайыма полебизде, кванттык полебизде. Биз ойлойбуз да, адамдар бул жашоодон өтүп кетти, болду уже жок депчи. Биздин кванттык полебизде дайыма ошол 254 адам биздин жашообузду контролдоп турат экен да. Именно на энергетическом уровне да. Вот мисалы бизде разборлор болот деп айтып калам го мен. Ошондо мисалы мен алдыма акча койдум, целим акча, мисалы миллион да, миллионго жетким келет. Бактылуу болуп жашагым келет, ден соолугум чың болсун деп койсом, менин жашоомдо бирок акча болбой атат, ден соолугум болбой атат. Ошонун причинасы эмне, блок эмнеде разбордун жардамы менен кайсы бир тегимде акчадан проблема болсо, же ден соолук болсо, же какой-то бир страх болсо, же ачка калса, разбордун жардамы менен ошол кишиге ыраазычылык айтып кое берсек болот экен да. Анан дагы айтарым, баарыңыздар сагынып турасыздар. Аябай жагымдуу сонун практика, айрыкча биздин кыргыз элибизге ушунчалык керектүү, даже диндегилерге да каршы келет деп айтып атышканда, кечээ даже хадистен келген бир байке айтты, силер бул билим чындыгында аябай чайнап, прям майдалап туруп берет экенсиңер, андан кийин анан ушул илимден биз айтабызбы, капачылык, таарыныч, баардык психология келип эле ошол жакка такалып атпайбы? Ошолордун баарынан арылсак, анан ыраазычылык болот экен. Жашоону ыраазы кыл, шүгүрдө кыргызча айтканда дей беребиз, бирок бул жагыбызда биздин денебизде
Бул жакта чындыгында көп билим бар да. Биздин денебиз ар бир капачылыкка реакция кылат, душабыз реакция кылат, мээбиз реакция кылат постоянно. Постоянно денебиздин дагы ар бир клеткасында бизде 300 миллиарддан ашык клетка бар, а клеткада гени бар. Генде биздин атата генетиктин жанагындай программалар бар. Анан биз жашообузда капа болуп, наалып жашап атып эле арыла албайбыз. Мисалы менин атам постоянно жашоосунда наалыган адам болсо, мен дагы атамдын наалыганын барынчалыктын алып жашай берет да. Бул жерде эми сиздер менен бул жерде чындыгында маалымат аябай көп. Мен башкаларга айтпай бир аз кыскартайын. Мындайча айтканда биздин жашообузду биздин ата энебиздин жашоосу бизди башкарат экен. Биз өзүбүз болгону 5% башкарат экенбиз. Мисалы айтайынбы? Мен жолдошум менен мамилем ушунча начар болчу да. Түшүнчү эмес, мени колдоочу эмес. Бир жака чыксам жөнөтчү эмес, келсең жакшы тосуп алчу эмес. Анан мен практиканын жардамы менен карасам, мени балалык кезимде апам мен ошондой кылып тарбиялаган экен да. Апам мени эч жака чыгарчу эмес экен, бир жактан келсем турушуп тосуп алчу экен. Мен практиканын жардамы менен апам менен иштегенден кийин жолдошума тийген жокмун. Жолдошум вообще иши жок калды, каяка барып атасың, эмне кылып атасың, келдимби, кеттимби болду. Көрдүңүздөр, биздин балалыктан келген программа, а менин апам да өзүнүн апасы ошентип чоң айткан. Женежелер айтат го, тияктан эмне алса, биздин ата-энебиз өзүнүн ата-энесинен эмне алса, бизге ошону берет экен да. Ошондуктан биздин жашообуз ушунчалык сонун жашоо экен, эгерде биз өзүбүз менен иштеп, жана капачылыктан, таарынычтан арылып, ата тегибизге, эне тегибизге ыраазычылык айтып, эгерде алардын дайыма энергиясын, күчүн биз алып турсак, бизге келген таланттарын алып турсак, биздин жашообуз чындыгында алып пайдалансаңыздар болот. Ушу квартир психологияда бир немелер бар, методдор, практикалар.